Прокурор тапсаңыз. Эмне үчүн жумуш бүткөндөн кийин прокурор кирип атат? Эки симе көзүбүз каша ичибиз өрттөн өлүп туруппуз. Жанында водительди карадым. Кокосунда ушундай туруп кана кылып атыптыр да. Кагазда биздин ишти акасы жаап да салган экен. Хотя эки смертельный исход, эки жаш бала өлүп атат. Почему-то биздин ишти жаап. Кыйкырдым да, бул эмне жинди болтабы деп чекти эле сүзүлдүк. Ошо менен уже бүттү да. За рулем кыз болчу деп өзүлөр айтып атышат да. Бияктан уже показаниялсында берди. Прекратить дело деп өзүлөр жаап коюштур да. Бардык справкалар бар. Экөө тең мас болчу деп жана кыз дагы бала дагы мас болчу деп өзүлөр айтып атышат мына. Мындан 9 ай мурда 5 күнгө айылында 2 автоунаа сүзүшүп, 2 жаран кайтыш болгон. 5 жаран ар кандай жаракаттарды алган. Анда каза болгон жигиттер Талас облусунун тургундары болгон. Ишти Аламүндүн райондук ички иштер башкармалыгы 9 ай тергеп, 3 тергөөчү алмашып, сотко өткөн. Бирок ортодо иш дагы кыскарып кеткен. Адам өмүрүн алган жол кырсыгына күнөөлүү тараптар тактала электе. Иштин кыскарып кетиши маркум болгон жарандардын туугандарын бушайман кылды. Азыркы тапта Аламүндүн райондук сотунда отурумдар уланууда. Анда жабырлануучу тараптар Аламүндүн райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүлөрүнө нааразычылыгын айтышты. Деркинбаев Рыспек 3-чү тергөөчү да бул. 3-чү тергөөчү биринчи допроско ошол чакырылды. Эми материалды сотко өткүзгөн ошол жигит болуп атат да. Эми ошо өзү өткүзгөн материалдын сутун өзү түшүнбөгөн бала экен да булчу. Ошо составын түшүнбөгөн да. Бүттүгүнө жана мектептин двоечник баласындай болуп гана нымтырап гана тылты өзү сары толук бала экен. Мен төрө туруп берди, мен билбейм мен билбейт экем. Мен билбейм. Буну аштык чип билет болуш керек. Эмнеге ал материалды сотко ошол өткүзүп атыр. Бу жерде адамдардын тагдыры чечилип атыр. Эки симе көзүбүз каша ичибиз өрттөн өлүп туруппуз. Бул барынан кызы биз буну 9 ай күттүк биз. 9 ай. Ана 9 ай дегенден кийин ошо ишта ито чийип өткөн болуп атыр да. Андан кийин Максат Аштыкчиев чакырылды экинчи допросуна. Чакырылды эле, ал болсо ал бири-бирине шылташат. Бул биздин тергөөчүлөр эмне болуп калганын билбейм. Ал көп нерсени биринчи тергөөчү кызыбызга шылтып атты кызга. Мен билбейм деп. Жана үчүнчүсү экинчиге шылтып аткан. Ошентип эмне деп айтарыбызды билбей турмун. Чындап келген. Просто жаның гана кейт, арданасың, намыстанасың. Убагында 9 айдан бери жатып эми дагы чийки. Бул эмне деген нерсе? Билбейбиз эле. Адам деген мындай түшүнүк аз. Ногу следовательдер бизал үчүн билбейм каяктан алып келген. Каранда мен сыртта турсам да ошону жакшы түшүнүп туруп. 10 жылга кайтаргам. Ито түшүнүгүм бар. Кырсык болгон күнү таңырте маркумдар жана 3 бала Яндекс таксисин чакырат. Кызмат көрсөтүү үчүн Жолдошбек Мухамметов келет. Жигиттерди айтылган дарекке жеткирип коюу үчүн Жолдошбек 5 күнгөй айылына жеткенде кырсыкка кабылышкан. Толук өз оозунан угалы. Заказымда биринчи заказымды ушу Акунбаева бир переулок ачыштадым, экинчи заказым ушу жигиттер келишти. Жигиттер заказ кылды. Чоңгурчак экен. Мен биринчи дальний заказым болуп, сонундай жакшы заказ экен деп бардым, барып Акунбаева 145ке бардым. Алматинкага чыктык, өйдө чыкканда эле ошо 5 күнгөйгө жака жеткенде баягы привозду көрдүм алдымдан. Менин полосамдан эле көрдүм. Мындай встречный. Мындай келе калып чыгып кетсе мейли, андай эмес. Менин полосамда эле келатат. Примерно 70 метр, 100 метрге жетпеген жерден көрдүм. Көргөндө эле мен баягы жаман оюм жок. Жаан жаап аткан, жаан катуу жаап аткан ошол убакта. Жаман ой жок, меники бир 60га жетпеген скорость болчу, потому что өйдө кетип бараткам, газ болчу машина. Кетип баратканда эле баягы уже кыйкырдым да, бул эмне жинди болтабы деп чекти эле сүзүлдүк. Ошо менен уже бүттү да. Мен эшикти ачтым, эшикти ачып куладым жерге, потому что менде шортик болчу, футболка болчу. Биякты карасам уже 3 бала басып жүрүптүр, биздин пассажирлар басып жүрүптүр да. Ошо следователь эсимде бар, следовательди көрдүм. Жок, мен жатканда скорый келди го дейм. Скорый келип мен туруп, жанында водительди карадым. Кокосунда ушундай туруп кана кылып атыптыр да. Мен биринчи акыркы предпоследний скорый келип, тиги машинадагы бала басып жүргөн өзү. Кыз ошо машинанын тигил машинадагы. Кызды мен мындай ошо караганда, ошо бир көрөсүң да кайсы машина сүттү караганда, кыз руль жакта отурган. Жерде бирөө ким алып чыкканын билбейм, ошону деле байкаган жокмун, руль жакта отурган. Анан акырында мени скорый келип алып кетти. Мен айттым, скорыйга барбаймсың? Жок, барышың керек деп скорый алып кетти да. Больницадан баягы рульдагы бала рульда мен эмесмин деп кыйкырып атат да. Рульда мен эмес болчумун.
А тиги кыздын эжекеси менен бир жездеси кимиси эжекесинин күйөөсү ал айтып атат, менин кызы сестренкам мамасына чалыптыр, ДТП болдук, мен за рулем мен эмес болчумун деп ошо эжекеси мага келип айтып атат эмне болду деп. А эжекесинин негизи мен конкретно мындай рульду көргөн жокмун, потому что жаган болчу. Рульда ким экенин. Руль жакта кыз чыгып. Руль жакта кыз жаткан жерде. Ким алып чыкканын билбейм, бирок рульда ким экенин точно мындай жагынан билген жокмун мен. Бул жолку соттук отурумда Аламүндү райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүлөрү чакыртылган. Алардын сөздөрү бири-бирине каршы болуп, тергөөчү жыйган материалдардын дагы жок болуп кеткендиги ачыкталды. Мына биз сот отурумунан чыктык, азыр эле күбөлөрдүн баары бар. Күбөлөрдүн баары айтып атышат. Мына биринчи следователь чакырылып, экинчи следователь чакырылып, бардыгы келишти. Үч следователь тең показания берди. Биринчи следователь Гүлшан деген кыз туура показания берип, ал айтып атат. Prius машинасы встречныйга чыгып, анан жанакы за рулем кыз болчу деп өзүлөр айтып атышат да. А бул деланы кайра секирип, экинчи следователь, үчүнчү следователь болуп, деланы жапканга аракет кылышкан. Бияктан уже показаниясын да берди. Прекратить дело деп өзүлөр жаап коюштур да. Эми биякта акыйкаттык жок болуп атат. Мына бардык күбөлөр бар, бардык фактылар бар, бардык справкалар бар. Экөө тең мас болчу деп, жана кыз дагы, бала дагы мас болчу деп өзүлөр айтып атышат мына. Анан кайра эле сот, кайра эле жылып, эмне болуп атат билбей атабыз бизчи. Акыйкатчылык жок болуп атат биякта чындыгында. Акыйкатты издеп келдик баарыбыз элечи. Сот тасмага уруксаат берген жок. Андыктан аудио жаздыруудагы тергөөчүлөрдүн сот отурумдагы айткан сөздөрүнө көңүлүңүздөрдү буралы. Ишти сотко өткөргөн тергөөчү Ырысбек Деркинбаев сот отурумунда берилген суроолорго так жооп бербей, материалдарды толук алган эмесмин дейт. Вот вы сейчас суду сказали, у всех были заявления, правильно? Да. Вы в отношении всех выносили постановление о признании этим потерпевшим? Да, потому что... Эти постановления были в материалах дела приобщены? Да. Были. И потому куда они делись? На руках у них есть. И на руках есть. А да. У них на руках есть, я знаю. В материалах дела почему они отсутствуют? Кто последний рассел, тот и должен же. Я же в середине нахожусь. То есть материал дела все есть. В отношении всех есть? Всех 4. Ал эми кырсык болгон күнү жерине барып тергөө амалдарын баштаган тергөөчү тергөө амалдарын тыкыр жана толук жасап, бардык материалдарды өткөрүп бергендигин айтат. На момент вашего прибытия, скорее так, скоро помощь. Кто за рулем айтып берди, скорее, ким кандай состояние был, скоро видела же. МЧС, я не помню лица, честно, с момента уже год же прошел. Точно не могу сказать, но сотрудниками МЧС было сказано, то, что на карете МГ машина налчалканда, это Приустана, за рулем была девушка. Кровь на экспертизу вы снимали, верно, в больнице? Больница основа, да. Забор крови по моему требованию. Вы когда передавали? Когда вы мне говорили, забери, вон стоит кровь? Уже материал, уже убытие было ткандале сразу ли. 2 дней, да? Да, баталяльты памятки мало. А он знал, да, где кровь стоит, в каком положении стоит и в каких пробирках? Вы ему объясняли? Да, там аттары бар, да, Доғдурбек кызы. Конечно. Меткаларда қойылған. А штативы вы показывали, вот эти аэрбаги, то, что там кровь, отправь на экспертизу, узнай резус-факторы? Он потому что у меня собственноручно их забирал. Он собственноручно забирал, да? Да. А весь вот, вещдок, штатив сам лично на руки получал, да? Да, аэрбаги, он же с моего кабинета забрал же. Дальше. Сіз ушул моменттерде когда материалдарды передавать этип атканда штативке айттыңызбы да? Да. Я ему даже говорила, почему мы должны вот это биология на меге назначить, этот поймба. Потому что ожидаемо было, что уже в Приуста экой болгонда. Кто на себя вину возьмет? Эки балу илки тот. Соответственно, ошо үчүн аэрбактерди мен ошо үчүн алдырдым, да. Чтобы биологию назначить и резус узнать. Кто из них конкретно сидел за рулем. Алдыда соттук отурумдар бар. Бирок эки жаран каза болуп жатса, иштин кыскарып кетүүсү, тийиштүү документтердин жок болуп кетүүсү боюнча Аламүндү райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүлөрүнө карата укуктук баа берилиши керек. Бул боюнча прокурорго суроо салсак, ал соттун имаратына кире качып жооп берүүдөн баш тартты. Прокурор тосоңуз. Сизге суроо да. Бул сотта, да? Сотта турабы? Сот зданиясы. Ооба. Бул бирок соттун кызматкерлери кирип чыга бергенге болот. Турабы? Болот. А эмне үчүн жумуш бүткөндөн кийин прокурор кирип атат? Балким санкция келгенде, же башка иш боюнча кагаз таштаган келгенде. Бул жумушу бүттү. Ал үчүн мен жооп ал чыкты. Сураңыз, здание бошотуп койсоңарбы? Мен прокурор үчүн мен жооп бере албайм, сураңыз. Биз сиздерге чырактай жанган жаш жигиттердин өлүмүнө ким жооптуу болду? Соттун жыйынтыгы кандай болуп чыкты? Кийинки соттук отурумдарда көрсөтүп турабыз.